Табыт адамдардын желкесинде колдон колго өтүп баратат. Эмне болуп жаткандыгын түшүнбөгөн кичинекей кыз "Ата, мен дагы барам" деп ээрчип, ыйлабаганды да ыйлатып жиберди. Кыз атасын кайда алып барып жаткандыгын билгенде ушундай дейт беле. Сөөктү көрүстөнгө коюп келишти. Кыз дагы деле ыйдан токтой элек болчу. Ар бир кишиге жабышып, жалдырап, атасын сурайт эле. "Атам кана? Эмнеге силер менен келбеди?" Бирок эч ким ага "Атаңды көмүп келдик" деп айта албайт эле. Жүрөгүм толуп, сабырым чыдабай, ага бир нерсе дегим келди. Акырын кичинекей кыздын колунан жетелеп бир чегеге баштадым. Ал үмүттүү карады. Көздөрүнүн ичи кызарып, жүрөгү күйүп, эриндери жарылып кетиптир. Ал суроолоруна жооп бере турган бирөөнү тапкандай кубанды. Суу ичирдим. Бир аз өзүнө келди. Жанымда туруп, оор өксүндү. "Алланы билесиңби, кызым?" деп манжаларым менен чачын тарадым. Ал мага шашып карады да: "Аллах жалгыз бирөө. Атам айткан. Атаң ушундай деген болсо, ал салих адам экен" дедим. "Эстеп көрчү, атаң дагы эмне деген?" "Аллахтын айтканын кылышың керек." "Ой баракелде" дедим сүйүнүп. "Сен мен ойлогондон да акылдуу кыз турбайсыңбы? Атаң туура айтыптыр. Ар бир адам Аллахтын айтканын кылышы керек. Мына Аллах атаңды алдына чакырды. Атаң Аллахтын айтканын кылып жанына кетти. Фатиманын атасын эмнеге чакырбады?" "Андай десе болбойт да, кызым. Аллах өзү каалаган адамдарын чакырып алат. Сенин атакеңди каалаптыр, ошол үчүн чакырып алды. Аллах атамды жакшы көрөбү? Ананчы, сендей кызга Алланы таанытса, жаман көрөт беле? Атам бейиште туурабы?" "Ай, сен бейишти да билесиңби?" "Билем, атам айткан. Аллахтын айткандарын аткарсаң, бейишке киресиң деген." "Атам кайтып келеби?" "Бейишке баары тезирээк кирсем экен деп тилешет." "Атаң бейиштен кайтып келишин каалайсыңбы? Ал жерде атам ооруп калбайбы?" "Жок, ооруп калбайт." "Апам экөөбүз көргөнү барабызбы?" "Кудай буйурса барасыңар, кызым." "Качан барабыз?" "Аллах чакырганда да, шириним." "Качан чакырат?" "Анысын билбедим. Качан чакырарын Аллахтын өзү билет." "Фатима менден атамды сураса, бейишке кеткен дейинби?" Оба. Иншаллах ушундай деген, кызым. Эми айтчы, атасы бейишке кеткен кыздар ыйлайбы же ыйлабайбы?" Ал ойлонуп, башын ийкеди. "Ыйлабоого убадасын алдым. 3 күн аза ичинде кызды күзөттүм. Ыйлабады." Бул окуя Сулайман Ажынын расмий баракчасынан алынды.